Замира Молдошованын инциденти жөнүндө өзүмдүн пикиримди айтып коеюн. Анткени тил дегенде мен аябай болезненно воспринимать этем да. Тиги официант жигит эмнеге комментарий берип чыга алганды түшүнгөн жокмун. Эми суранышты да. Анткени Замира айым кофейнянын атын дагы аттаган эмес, официант жөнүндө дагы сөз кылган эмес. Ал деген администратор жөнүндө сөз кылган да. Негизи мен ал кофейняда көп эле жолу болгом. 2-3 жолу ноябрь декабрь былтыр сурангам. Кыргызча меню кылып койгулачы, мени кыргызча эле тейлеп койгулачы деп. Ошондо официанттар жаштык кылдыбы же билбестик кылдыбы, ошондо деле ушинтип жооп берчи. Бизге кыргызча билбегендер керек, ошон үчүн бизге андай меню да кереги жок дегенчи. Мен мындай жеңил жагын айтып атам да. Бирок аякта бир жигит бар болчу. Балким администратор болчу, ал келе калып, байке, туура айтып атасыз, бизде меню болот, биз жазап атабыз деп чойсо дагы, 2-3 ай чойсо дагы ошентип жооп берип чыгып өзүнүн профессионалын көргөзчү да. Анан ошо инциденттен кийин дагы мен кызыгып бардым. Менюсу ичинде болуп калыптыр, электронный варианты. Бирок башкы бет эле да. Башкы бети кыргызча, бирок тамактын тизмесин эми таппай койдум. Балким мен таппай койдум, тамактын аттары баары бир кыргыз тилинде жок экен. Кофейнянын ичинде толтура жакшы маалыматтар бар, керек болсо туалетинде маалыматтар бар. Бирок биздин тилде жок да. Бул көп нерсени айтып атат. Кофейнянын биздин тилге мамилесинин бул эми мындайча айтканда информация да. Анан кечирип коюңуздар, менин восприятием ушундай да. Ушу тилибизди сыйлабаган, мындай баалуулугун билбеген, обесценивать эткендерчи мен саткын анан текеберлер менен мындай салыштырам да. Саткындар жөнүндө эми сөз жок. Текеберчиликти билесиңер, бул психологияда дагы, динде дагы аябай жаман нерсе. Жанагы чаңдай болгон жүрөгүңөрдө текеберчилик бар болсо, жанатка кире албайсыңар деген бир динде жакшы сөздөр бар да. Ушундай эле да. Эми мынтип воспринимать этип атам да, ошо биздин тилибизди басымын эметип атканчы, баалуулугун түшүрүп аткандарбызчы мынтип ойлойм да. Депутаттар сонун закон чыгарды, тилди коргогон, президент кол койду, килейген министерствого окшогон комитет баары кыргыз тилди коргообу, же комиссия деп коет да, ошол бюджет толтура акча коротобуз, аракет кылабыз. Бирок биз ал сөздөрдү, кол койгоңарды, законуңарды сыйлабайбыз. Өзүбүз сыйлаган гана тилде биз мамиле кыла беребиз, оокатыбызды кыла беребиз, акчаларды чыгарып кете беребиз. Бирок сомуңарды сыйлайбыз. Кыргыз сом тилинде сонун сом, аныңарды сыйлайбыз, алабыз, долларга алмаштырабыз, еврого алмаштырабыз, башка жактан жыргап, мартини ичип жашайбыз деп мен ушинтип воспринимать этем да. Ушинтип воспринимать этем. Анан экиге бөлүнүп алыптырбыз. Көбүнчө боттор экен, эми Замира айымга каршы чыккандар дагычы. Мындай да, кыргыз тил дегенде, эгемендүүлүк дегенде, эркиндик дегенде эки тарап болбош керек, бир эле тарап болуш керек да. Мен Замира айымга ишенем. Ал андай хайпер эмес, анын мындай психикасы башкача да. Ишенем да терең. Бирок анча эле ишенбей атсаңар, 1% Замира айымдын сөзү чын болсо, 0,1 эмес, 0,1% чын болсочу, анда бул жерде эки тарап жок болуш керек, бир эле тарап. Кыргыз тилди коргоп аткан тарап болуш керек да, кыргыз тилди колдоп аткан тарап болуш керек. Экинчи тарап Кыргызстанда кыргыз тилге каршы 0,1% дагы жок болуш керек да. Сиздер кандай деп ойлойсуңар? Ошол.